Айлана чөйрөнүн абалына жыл бою туруктуу көзөмөл жүргүзүү өнөр жай ишканаларынын эң зарыл иш чараларынан бири болуп саналат. Өлкөбүздөгү эң ири Кумтөр тоо кен ишканасы табиятка техногендик таасирди максимум азайтуу принцибин карманып келет. Сууктун түшүшү менен бул жерде бардык тазалоо курулуштары жабылат. Башкача айтканда өнөр жай агынтылары токтотулат. Кененирээк кийинки сюжетте. Кумтөрдөгү өндүрүш калдыктары тазаланып, андан кийин жайында гана кое берилет. Кышында болсо бардык суюк агындылар топтолуп, таштандылар сактоочу жайда сакталат. Ал эми тазалоочу курулуштар болсо сууктун түшүшү менен бардыгы жабылат. Быйылкы жылы болсо кыштын эрте келиши өз таасирин тийгизди. Тазалоо иш-чаралары пландаштырылгандан дагы 2 жума мурда жабылган. В этом году мы немножко пораньше закончили. Биз быйылкы жылы аба ырайынын сууктугуна байланыштуу бир аз эрте даярдандык. Өзүңөр көрүп тургандай бардык насостор суурулган жана тазалоо станция янтында сакталууда. Насостук станция калдыктар сактоочу жайынын тазалоо курулуш системасындагы эң маанилүү элементтеринин бири болуп саналат. Анын максаты алтын ылгоочу фабрикадан чыккан агындыларды сордуруп, зыяндуу заттардан арылтуучу атайын көлөмгө куюп турат. Ал эми кышында болсо катуу суукта бардык иш-чаралар токтотулуп, калдыктар сактоочу жайда тоңдурулат. Бул биздин өндүрүш сууларын тазалоо станциябыз сезонный болуп эсептелет. Сезон бүткөндө октябрдын жарымынан баштап бүтөт. Ошондо биз бул биринчи прутту суунун баарын тазалап, калып калган химикаттын калдыктарын хвосту көздөй тазалап ыргытабыз да. Азыр мына насос менен ошо калдыктар хва сокращение көздөй ыргытылып атат. Тагыраак айтканда, бардык тазаланган суулар суукка чейин көлмөлөр системасына кошулса деле кое берилбейт. Анткени Кумтөр табигатка кое берилүүчү суу толугу менен бардык тазалоо стандарттарына туура келиши керек. Кислота щелочтуу, тең салмактуулугу бардык нормаларга ылайык болуп, зыяндуу заттар жок болушу шарт. Кумтөрдүн эң башкы суу ресурсу Петров көлү. Ал жердеги суу тазалангандан кийин ичүүгө, тамак аш даярдоого жана алтын кенин ылгалоочу фабрикадагы тазалоо процессинде колдонулат. Мындан тышкары жолдогу сууну пайдаланабыз. Бул жерде Нарын дарыясына кошулган Кумтөр суусу агып башталат. Ошондуктан суунун сапатын көзөмөлдөө канчалык маанилүү экендигин түшүнөбүз. Бул жерде өнөр жай агындылары гана тууралуу сөз болуп жаткан жери жок. Тиричилик агындылары дагы Кумтөр суусуна кое берүүдөн мурун ушул сыяктуу эле кылдат тазалоодон өткөрүлүп, тазаланып, тоңдурулат. Бирок анда эч кандай химиялык заттар кошулбайт. Болгону биоматериалдар гана колдонулат. Бизде бул жерде биологиялык гана тазалоо жасалат. Эч кандай химиялык кошулмалар кошулбайт. Болгону аба менен тез келип турат. Аба, температура, кислота, щелочтуу тең салмактуулугу сакталат. Температура сөзсүз түрдө бул көлмөдө 16дан аз болбошу керек. Ал эми pH 6,5тен кем болбошу керек. Бирок кышында тиричилик агындыларды да кое берүү токтотулат. Суу атайын көлмөлөрдө топтолот. Бул анын сапатына максимум көзөмөл жүргүзүү үчүн жасалууда. Көлмөдөгү топтолгон суулар өнөр жай агындылары тазалоо системасы ишке киришкенде гана башталат. Тагыраак айтканда, жай мезгилинде кое берилет. Подготовка уже идет к открытию. Май айында ачылууга даярдыктар жасалат. Июнь-июль айында ишке киргизилет. Андан кийин бизге кое берүүгө уруксаат берилет. Ошондо гана тазаланган сууну кое бере баштайбыз. Очищаемую воду. Уруксаатты курчап турган чөйрөнү коргоо агенттиги жана башка мамлекеттик көзөмөл структуралары беришет. Андан кийин гана сууну тазалоо башталып, кийин аккан сууга кое берилет. Кышында тазалоо курулуштары токтотулуп, жаратылышка болгон өндүрүш таасирлерин төмөндөтөт. Айлана чөйрөгө суу дээрлик таптаза бойдон бардык стандарттарга максимум ылайык жасалат. Бул тууралуу Кумтөрдүн экологторунун изилдөөлөрү жана Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын адистери, мындан тышкары эл аралык көз карандысыз эксперттер айтышууда.